калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Адатта коомчулукта зомбулуктун башка түрлөрү туурасында талкуулар болуп, көңүл бурулганы менен үй бүлөлүк зомбулуктун бир түрү болгон дагы кеңири жайылган экономикалык зомбулукка маани берилбей келет. Зомбулуктун бул түрүнө ар бир үй бүлө мүчөсү туш болушу мүмкүн. Бирок адвокат Айбек Өмүралиевдин билдирүүсүндө экономикалык зомбулукка кабылгандар дейли кайрылышпайт. Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө иш-аракеттерди жүргүзөт, жөнгө салат. Зомбулуктун ар кандай түрлөрү бар. Физикалык зомбулук, психологиялык, сексуалдык зомбулук, экономикалык да зомбулуктар бар да. Көбүнчө зомбулук боюнча кайрылганда физикалык зомбулуктан анан сексуалдык зомбулук тарткан тараптар эле кайрылат да. Негизинен үй бүлөлүк бюджетти тескөөдө киреше чыгашаларды эсептеп жатканда көп адамдар акы төлөнбөчү жумуштарды эске алышпайт. Мисалы, короодогу мал караган, үйдөгү тетиктерди оңдоп түздөгөн, ошондой эле бир үй бүлө мүчөсү тамак аш даярдап, кир жууган сыяктуу жумуштарды көңүл сыртында калат. Жөнөкөй эле элестетип көрүңүз, эгер сиз ушул сыяктуу жумуштарды бирөөнө жасатсаңыз канча акча төлөп берет элеңиз? Андыктан бир гана накталай каражатты киреше деп эсептебестен, буларды дагы эске алган туура. Адвокат Айбек Өмүралиев экономикалык зомбулуктун белгилери кандай болоорун айтып берди. Бир үй бүлө мүчөсүнүн жагы теңештирилген адамдын ошо үй бүлөдөгү башка адамга карата кандайдыр бир багуу милдеттеринен аткарбаса атайлап, же болбосо мындай финансылык акча каражаты менен камсыздабаса, кандайдыр бир кызматтарды аткарып, өзүнүн камсыз кылуу максаттарын, ошо иш аракеттерин чектесе же ажыратса да экономикалык зомбулукка кирет да. Мисалы, бир үй бүлөдө жалпы бюджет болуп жубайлар иштейт, бирок ошо жубайдын экинчи жубайынын тапкан кирешелерин төмнүк кылып, бир жубайы, мисалы үчүн эркек жубай тескеп коет, тапкан акча каражаттарын экинчи адамга ошо мындай тескөө укугун чектеп, пайдалануу укугун ажыратып коет да, аны өзү пайдаланат, экинчи тарапка зомбулук, экономикалык зомбулук кетет. Ал эми азыр практикада деген, мисалы, экономикалык зомбулук тартым ушундай болуп атат деп кайрылган кишилер жок. 1000 кишинин бирөө кайрылышы мүмкүн ошондой зомбулук көргөндөрүнчү. Экономикалык зомбулукка дээрлик ар бир үй бүлө мүчөсү туш болот. Эгер үй бүлө ажырашып кетсе, 18 жашка чыга элек өзүн өзү камсыздай албаган балдарга карата экономикалык зомбулук байкалат. Алимент өндүрүү боюнча кайрылат, экономикалык зомбулук катарында эсептелинди өзүм личныч. Себеби деген ал жерде балдарды бакканга милдеттүү, балдарды камсыздаш керек. Бул жашы жете элек балага карата зомбулук болуп атпайбы, экономикалык. Жашы жете элек бала өзүн камсыздай албайт, ал аракет көзөнөп, анан ошону ата энесинин милдети да. Акча каражаты менен камсыздабаса, же кийимин алып бербесе, же башка билим алышында каржылабаса, же болбосо экинчи жубайын ошондой бала багып үйдө отурса, памперс, дары алганга эч жардам бербесе, бул уже ошо деле мындай экономикалык зомбулукка кирет да. Анан ошон үчүн биз баягы алимент боюнча кайрылгандарды өндүртүп берип атпайбыз, тапкан кирешесин мажбурлоо иретинде төлөп берсин депчи. Экономикалык зомбулукка кабылгандар катталбай жаткан бул маселе жок дегенди билдирбейт дейт Учкун айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Анара Балтабаева. Эгерде акчамдык менен опузалап аткан болсо, турак жайдан, кийим кечеден атайлап ажыратып жаткан болсо акчадан, андай болгон учурда албетте сиздерге жардам берүүчү уюмдар бар. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, Учкун айыл өкмөтүндө жергиликтүү комитет үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо деп ушу жергиликтүү комитет түзүлүп 2 айда иш алып барып атабыз. Жергиликтүү комитетке да кайрылсаңыздар болот. Биздин телефондорубуз ар дайым жардам берүүгө телефондорубузда постоянно байланышта болуп турат. Экономикалык зомбулуктун алдын алуу үчүн кандай кадамдар жасоо керектиги тууралуу Кыргызстандагы эркектер зомбулукка каршы коомдук фондунун жетекчиси Марат Алиаскаров экономикалык зомбулукка кабылбаш үчүн төмөндөөдө кеңештерди берет. Финансылык жактан эгемендүүлүктү алганга аракеттениш керек. Буга эмне шарт же болсо өбөлгө болот. Кандайдыр бир жумуш менен алектениш керек, иштеш керек. Өзүн камтыганга жана үй бүлө мүчөлөрүн камтыганга кандайдыр бир шарт түзүш керек. Чакан бизнес болобу же башка мамлекеттик же жеке уюмдарда иштеш керек болобу, ошол жагына кандайдыр бир аракет кылыш керек да, мындай эгемендүүлүктү алганга. Ошондой эле бүгүнкү күндө көп эл аралык уюмдар бар. Ошо аял кишилерди көп тренингтер өтүлөт да. Кантип финансылык эгемендүүлүккө жетиш керек. Ошол тренингтерге катышып көрүш керек. Өзүнүн аң сезимин же болбосо мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга кандайдыр бир шарттарды түзүш керек. Баштапкы учурда кандайдыр бир кыйынчылыктарды түзүшү мүмкүн, үй бүлөдө шарттарды түзүшү мүмкүн. Бирок ошого карабай максатка жеткенге аракет кылыш керек да. Экономикалык зомбулукту болтурбоо үчүн ар бир жананын өз укугун билүүсү
ошондой эле башкалардын укугун тебелебей сыйлоосу зарыл. Финансылык сабаттуулук, үй бүлөдөгү бирин-бири түшүнүү, колдоо, ой пикирлер менен эсептешүү дагы экономикалык зомбулуктун алдын алат. Даярдаган Даткай Мурзакунова.